Мына ошол боюнча сөз болуп атат. Албетте былтыркы жылы кыш маселеси абдан курч турган, билесиз, былтыр жылдын башында. Ошонун негизги талап бул ушу көйгөйдү чечүү жолунун бири болуп, бул Бишкек шаарынын кол астында болгон бүт от казандарды көмүр менен жагып аткан, ошонун бардыгын газга жана альтернативдүү от казандарга өткөрүү болчу. Ошонун негизинде мынакей бүгүн ошол аптанын негизинде мынакей биринчи от казандарды көрүп атасыңар силер. Бул от казандардын бардыгы биздики көмүр менен жагылчу, ошонун бардыгы газга өтүп атат. Бул биздин абабызды тазалоо системасын күчөтүү, ыш менен маселени азайтуу жана көмүрдөн баш тартуу иш аракеттер. Бүгүн Бишкек шаары бул жактан 3600 тонна көмүрдөн баш тартып атабыз. Андан 3600 тонна Бишкек шаары көмүр албайт, жакпайт. Бул мына Эмилбек Мырзакуловичтин демилгеси менен бул иш аракет жылып атат. 22 котельный толугу менен бизге көмүрдөн баш тартып, азыр болсо газга өтүп атат. Андан тышкары мынакей газдаштыруу иш аракети кызуу жүрүп атат Бишкек шаарында. Азыр 9 биздин жаңы конуштар газдаштырылып атат. Ошонун негизинде мынакей бүгүнкү күнү эле 5400 үй азыр газдашылды. Ошонун бардыгы дагы биздин Газпром ишканасынын, мэриянын, акимияттардын күчтөрү менен элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошонун бардыгын биз жыл аягына дагы санын көбөйтөлү деп атабыз. Андан тышкары мынакей бүгүнкү күндө аппарат президенттин кол астында жаңы документ турат. Ал болсо эң негизги мааниси, Эмилбек Мырзакулович айтып кетти, бул аз насыя менен элге аз проценттеги насыя берүү. Бул болсо именно газдаштырууга гана болот. Газга кошулам деген кишилер эгер каражат жактан мүмкүнчүлүгү аз болсо, анда банктарга, Айыл банк менен РСК банкка кайрылса болот. Жакынкы келечекте мына ушул мен ойлойм айдын аягына чейин деп. Эгер ошол документ жактырылып кол коюлса, анда биздин эки банк биздин жарандарга газдаштырууга дагы өзүнүн көмөгүн көрсөтөт.